Социалдык тармактарда жалпыга маалымдоо каражаттарынын логотипин жана дизайнын пайдаланып жалган маалымат жайылткандар көбөйдү. Чекит медиа алардын айрымдарын тизмектеп берет. Инстаграмда инвесторлор брокер-шылуумдардын айынан $2 миллиард ашык каражат жоготуп, бийлик ишти Интерполго өткөрүп бергендиги айтылган видео тараган. Берүүдө Интерполдун YouTube каналына жарыяланган видеонун кадрлары колдонулган. Чындыгында Интерполдун башкы катчысы видеодо 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата гендердик тең салмактуулук тууралуу айтып берген. Facebook'ta Goji Cream 15-20 жылга жашартаары айтылган видео тараган. 24KG редакциясынын дизайндары колдонулган видео чын эле басылмага тиешелүүдө көрүнөт. Чынында Ara Fruit баракчасында жарыяланган роликте 24KG редакциясынын видеосу өзгөртүлгөн. Мындан сырткары 24KG басылмасынын атын, логотипин колдонгон фейк аккаунт түптөлгөн. Баракчада ар бир кыргызстандык Альянс Алтын компаниясынын акционери болуу аркылуу күн сайын акча алса болорун жазган. Чынында 24KG маалымат агенттиги менен Альянс Алтын компаниясы жарандардын акча табуусу үчүн эч кандай инвестициялык платформа иштеп чыгышкан эмес. Ала-то 24 телеканалынын жаңылыктары дагы бурмаланып, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Курганбек Самаковдун ысымына байланыштырган видео тараган. Анда Самаков Алия менен биргеликте кыргызстандыктардын бакубаттуулугу үчүн долбоор баштагандыгы тууралуу айтылып, Ала-то 24 телеканалынын жаңылыгы катары жарыяланган. Чындыгында телеканалдын баяндамачысы өнүгүүгө карай көрсөтүүсүнүн алкагында аймактардагы ишкерлердин, кол өнөрчүлөрдүн ишмердүүлүгү тууралуу айтып берген. Телеканалдын дизайны колдонуп, Темченко 75-72 аккаунту жайылткан дагы бир фейк маалыматта Маргулан Сейсенбаев Кыргызстандын ар бир жашоочусунун капчыгына күн сайын 50 000 сом түшүп туруучу өзүнүн жеке телеграм каналын ачканы айтылат. Маргулан Сейсенбаев 2022 жылдын 22 апрелинде шылуундар анын сүрөт видеолорун колдонуп, адамдарды алдап жатканын жазып, ал эч кимге эч кандай киреше убада кылбаганын Инстаграм баракчасында билдирген. Министрлер кабинетинин төрагасы тууралуу жалган маалыматта Акылбек Жапаров кыргызстандыктардын бардар турмушу үчүн инновациялык программа иштеп чыгышкандыгын билдирет. Чынында Жапаров инновациялык программа жөнүндө эмес, санарип технологиясы тууралуу сөз кылган. Жыйынтыктап айтканда, жогорудагы аталган баракчалар фейк аккаунттар. Алар медиалардын логотип жана дизайндарын колдонуп, интернет колдонуучуларына жалган маалыматтарды таратышкан. Эгер сиз социалдык тармактардан кайсыл бир медианын дизайны жана логотипи жайгашкан күмөндүү видеолорго туш болсоңуз, тиешелүү ЖМКнын интернет түбүндөгү расмий баракчаларын текшерип көрүңүз.